Саламатсыздар, урматтуу Теңир Толук теле көрөрмандар. Ошентип дагы бир жылдын аяктарына саналуу гана күндөр калды. Адатта жылда болсо ушул маалда мекеме болобу, ишкана болобу ушул артта калган 12 айдын жыйынтыктарын чыгаруу менен эмнелер аткарылды, дагы алдыда эмнелерди аткаруу керек. Мына ушулар туурасында сөз болмокчу. Мына биздин Нарын облустук медиа борбору дагы мына ушул негизде өткөн жумадан бери ушул жыл жыйынтыгын чыгарууну кеп кылып атабыз. Бүгүн биздин сүйлөшө турган тема бул биздин облусубуздагы мыйзамдык сакталышы жана ар кандай кылмыштыкка каршы күрөштүн жүрүшү туурасында болмокчу. Бул максатта биздин студияга Кыргыз Республикасы президентинин ыйгарым өкүлүнүн аппаратынын укук тартиби, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Чукуев Жолдошбек Мукамбетовичти жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы милиция полковниги Жумабеков Алмазбек Артысбековичти жана Нарын облустунун прокурорунун орун басары Мамыркалиев Бөгөн Сабырович чакырабыз. Студияга кош келипсиздер. Мынакей дагы бир жоготулган жыл аяктап калды. Ушул негизинен ушул биздин облуста ушул мыйзам сакталышы боюнча дегеле кандай иштер белгиленди, эмне чемделди. Адегенде ушул туурасында Жолдошбек мырза өзүңүз кеп баштап берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү иш-чарабыз Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын областында ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгесинин негизинде өткөрүлүп жатат. Тактап айтып кеткенде, ыйгарым укуктуу өкүл бүгүнкү күндө ушу Нарын областындагы мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын жетекчилеринен жана жооптуу кызматкерлеринен, ошондой эле укук коргоо органдарынан жергиликтүү калк менен болушунча тыгыз байланышта иш алып баруусун талап кылууда. Анан баардык эле жарандарыбыздын ошо өздөрү жеке барып кабылдамада болуп өздөрүнүн арызын айтканга мүмкүнчүлүктөр болбой калат экен. Ошол себептен ушундай түз эфирлерди уюштуралы деп ушундай чечимге келдик. Буга чейин биздин уюштуруу бөлүмү, аппараттын уюштуруу бөлүмү да ошо өздөрү тейлеген тармактын жетекчилери менен биякта түз эфир уюштурду, калкыбыздын суроо жоопторуна жооп берди. Мындан тышкары ыйгарым укуктуу өкүлдүн социалдык тармактарды тейлөө боюнча орун басары да азыр бүгүнкү күндө жерлерди кыдырып, орто мектептерди, ооруканаларды кыдырып атат. Ошол жерде дагы ушу телевидениянын коштоосунда ошол жерде кандай кызмат көрсөтүлүп атат, биздин ооруканага жаткан жарандарыбызга кандай дарылоо болуп атат, бекер берүүчү дарылар толук кандуу берилип атабы, ошол жагына көзөмөл жүрүп атат. Окуу жайларда окуу тартиби кандай болуп атат, окуучуларга мугалимдердин мамилеси кандай болуп атат, окууга келген балдардын саны кандай болуп атат, ошол багытта иш алып барылып атат. Эми адамдардын ошо укук бузууларына жол бербөө боюнча биз бир катар иш-чараларды өткөрүп атабыз. Анын ичинде укук коргоо органдары менен да бир катар чоң орчундуу иш-чараларды өткөрүп кеттик. Анан эми бул жерде ошо адамдарды кайрылуулары кабыл алуу үчүн биздин интернет порталдар ачылган, ишеним телефондору иштеп жатат. Жана ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүлдүн, анын орун басарларынын жергиликтүү калкты кабыл алуучу иш графиги да бекитилип, ал ошо ыйгарым өкүлчүлүктүн имаратына кире беришин илинип турат. Ар бир жаран ошо графикке байланыштуу келип өздөрүнүн арызын, мүдөөсүн айтып кетсе болот. Ошого шарттар түзүлүп атат. Анан эми ушул түз эфирди мындан ары да бир эле чыгып калып калбастан ушуну утуру менен алып барып турсакпы деген ниетибиз бар, планыбыз бар. Анан эми бул укук бузуулар боюнча сөз кылып кетсек, анда көпчүлүк учурда ушул укук бузуулар чукул эле Кыргыз Республикасы президентинин астында түзүлгөн ишкердик коррупцияга каршы кеңеши мониторинг жүргүздү. Элдин арасында социалдык сурам жолоо иштерин жүргүзгөндө ошонун негизинде көпчүлүк ушу укук бузуулар, коррупциялык көрүнүштөр калкты тейлөө багытында орун алып атат. Ошого байланыштуу бул жерде ошо мониторингдин негизинде биз да талдап көрдүк. Коррупциялык көрүнүш, укук бузуулар бул адам менен адамдын ортосунда болгон мамиледен болот экен.
сөзсүз түрдө кээ бир жоопсуз кызматкерлер ошол жерде укук бузууларга жол берет экен. Ушул багытта санариптештирүү чоң өзүнүн жакшы үзүрүн берип атат. Ошол жерде мындай адам менен адамдын экөөнүн ортосунда катнаш түзүп, автоматташтырылган интернет аркылуу ушундай кызмат көрсөтүүлөрүнүн негизинде жакшы бир үзүрүн берип атат да. Айтып кетсек, бүгүнкү күндө түндүк электрондук системасына мамлекеттик каттоо, салык, ветеринария, социалдык фонд, госрегистр, ЗАГС, паспорт стол, РЭО, ГАИ мекемелери байланган. Алмазбек Арсбек штат өз сөзүн айтат болуш керек. Бул абдан жакшы үзүрүн берип атат. Кээ бир учурда ошо справка алыш керек болот, же бир кандайдыр бир маалымат алыш керек болот. Ошол жерден бир акча талап кылган көрүнүштөр орун алчу эле мурда. Азыр ошонун баарын ушу түндүк электрондук системасы аркылуу алса болот. Бул да ошо жакшы өргөтсө болот. Анан эми дагы бизге ар дайым келишсе болот, укуктуу өкүлчүлүктүн аппаратына кайрылса болот. Биз колдон келишинче ошо түшкөн арыздарды жоопсуз калтырбаганга аракет кылып атабыз. Анан эми кененирээк бул багытта иштеми укук коргоо органдары алып барып атат. Прокуратура органдары көзөмөлдөп. Мен ушу коллегаларым айтып берет го, мен айтар сөзүм ошол да. Суроолор болсо анан жооп беребиз. Урматтуу телекөрөрмандар, эгерде сиздердин биздин бүйүк меймандарга сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Суроолор текст түрүндө гана кабыл алынат. Ошондой эле дарегиңиздерди дагы кененирээк жазып койсоңуздар ачык кылабыз эле. Алмазбек мырза, мынакей жана жогоруда белгиленгендей дагы бир жыл мынакей артта калды да. Артта калды, саналуу гана күндөр калды. Саналуу күндөрдөн кийин биз кийинки жаңы жылга өтөбүз да. Анын үстүнө алып суроо жылда дегенде ушул 2022-жылы облуста криминалдык кырдаал, тегеле кылмышка каршы күрөшүү кандай деңгээлде болду? Эмнелер жетишип калдыңар, эмнеге үлгүрбөй калдыңар? Туурасында маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Теңиртой элим. Мына жакшы суроолор сунушталды бизге азыр. Эми бизде айтып кетсек, али биз жылды жабууга али бизге эрте. Биздики бардыгы 31 декабрда ошондо бардыгы чечилет. Азыр мен өзүмдүн статистикама токтоп кетсем, Нарын областын ички иштер башкармалыгынын 11 айдын жыйынтыгы менен биз айталы. 11 айда бизде маалымат электрондук журнал деп коет. Ошого 4417 арыз даттануу катталган. Анын ичинен кылмыштардын бирдиктүү реестри деп коет. Ага 897 катталган. Ал эми ал жерде баягы өндүрүшкө алынган жалпы биздин иштер 1050 болгон. Анан баягы реабилитацияга жатпаган 390 иш кыскарды. Реабилитациянын негизинде 348 иш кыскарды. Сотко кеткени 2280 иш сотко кетти. Салыштырмалуу былтыркы 21ге салыштырсак, 21-жылга пайыз менен эсептесек, былтыр 70% менен биз ушул айда жапкан болсок, ал эми быйыл 83-84%ке чейин жетиштик да. Ал эми бизде кылмыштар да бөлүнөт, анын ичинен область аймагында ошо отчеттук мезгилде оор жана өзгөчө оор кылмыштар деп коет. Буга 24 кылмыш иши катталып, 24 тең бети ачылып, бүгүнкү күндө сотко кеткени да бар. Сотко кетпеген 1-2 калды. Азыр бүгүнкү күндө тергөө амалда болуп, ошол айдын аягына чейин баарын жөнөтөбүз. Анан өзгөчө оор кылмыштардан бул 11 иш катталган, 11 тең бети ачылган. Бүгүнкү күндө 100%га адамга өлтүрүү аракеттери менен кылмыштар козголгон 9, 100% бети ачылды. Ден соолукка оор зыян келтирүү 100%, тоноочулук 8 факты болду. Уда 100%, автоунааны алып качуу, уда 100%. Бүгүнкү күндө бизде Нарын областында оор өзгөчө кылмыштардын бети ачылбай калды дегени жок. Бирок проблемный кылмыштар да бар. Эми бул биздин Теңиртобуздун баягы мал жандуу киндиккан келгенден кийин мал уруулук ошол маселелер көбүрөөк болуп жатат. Бирок салыштырмалуу жылдан жылга былтыркыга, мурунку жылдарга быйыл катталганында, ачылганында аябай жакшы кылмыштуу топтор кармалды. Бүгүнкү ушул мал уруулуктар боюнча бизде азыркы күндө
жерде да бизде ушул жергиликтүү бийликтер менен жана ошондой эле өзүбүздүн ардагерлер менен жакшы маалыматтардын негизинде көп иштерди биз бетин ачып ошо кылмыш иштерин сотко жөнөтүп жатабыз. Азыркы күндө мал уруулуктун эң негизги көйгөйлөрү бизде бул малды жоготуу болуп атат да. Эми баягы мал уурдадык деп каттаттырат, бирок негизинде мал уурдалган эмес, көп жерден эле жоголуп табылгандар да аз эмес. Көз салбай, жайып тастап койгон кароосуз. Бизде анализ кылып динамикаларды чыгарып көрдүк да, мал уурулуктар боюнча мисалы 11 айда 132 мал уурулук катталган болсо, анын пайызы бүгүнкү күндө 80% ачылып атат да. 27 мал уурулук ачыла элек, бирок бунун арасында да азыркы күндө 12синин шектүүсү менен бар. Азыркы күндө маалыматтарды, ыкчам маалыматтарды алып кызматкерлерим иштеп атат. Анан 17 адамдан турган 6 кылмыштуулук топ кармалды. 25-30 факты ошо мал уурулуктун фактылары ачылды да. Жоготууларды айтып кетсек да, бу жерде ошо табылгандары бар. 108 уй жоголсо 77-ин кайтардык. Жылкы 121 болсо 86-ын кайтардык. Кой эчкилер 86 болсо 71-ин кайтардык. Анан баягы бизге келгенде эле ошол арыз даттануулардын мөөнөттөрү аябай узак болуп кетип атат мал жоготкондон кийин. Мисалы 3 күнгө чейин 44 эле арыз алынган. 10 күнгө чейин жоготупка кайрылган 56. 1 айга чейин 26. Анан 1 жылдан нары дагы ушундай 6дан 10догон арыздар бар. Албетте мулагында ошо биздин кайдыгер жасаган жарандарыбыздын негизинде эгерде факт уурулук болуп калса да бизге да ошонун изин ачууда өтө оорлуктар түзөт да. Ошол үчүн мен дайыма айтып келем, кайрылып келем. Мен түшүнөм бардыгы мал жандыктын бул жагында өзүм көзүм менен көрүп, аралап, эл менен жүрүп байкап атам. Бирок ушуну бир кайдыгер карабастан бир жамада 2-3 жолу барып, коңшунасы менен алмак салмак болобу, бир барып карап ошого көз салып турса да болот да. Мал ээсинин жоопкерчилигин көтөрүш керек. Ошону мал ээсинин жоопкерчиликтери өзүнүн милдеттерин так аткарбагандыктан ушундай көп кайдыгерликтен келип чыгып атат. Бирок Кудай сактасын, мурдагыдай крупный бир 10 баш, 20 баш, 30 баш дегендей мындай жоготуу уурдоолор андай жок. Сизге сөзүңүз каралчы, мынакей бизге WhatsApp байланыш аркылуу көрөрмандарыбыз суроолорду узата башташты. Алардын бири уюлдук телефондун аягы 200 менен бүткөн көрөрманыбыз Алмазбек Арыспековичке каалап айткым келет, үй бүлөсү менен аман эсен болсун, ишине ийгилик, анын ишине ийгиликтерден гана каалабыз, жергибизде тынчтык болсун деген жакшы каалоосун билдирген экен. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер дагы мынакей биздин WhatsApp байланышты пайдаланып ушул өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду берсеңиздер болот. Мынакей суроолор четтен келе баштады. Биз убакыттын жетишинче сөз түрдө ушу ар бир суроолорго жооп берүүнүн аракетин көрмөкчүбүз. Анын өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мынакей акыркы 2 жылдан бери ушул өлкөдө коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу жүрүп, аз бул көп өзүнүн бир жакшы натыйжалар бере баштады. Анын ошого каршы күрөштүн жыйынтыгында мынакей жергиликтүү мамлекеттик казынага кошумча каражаттар түшүп, кандайдыр бир деңгээлде бул баягы айрым категориялардын еңбектерин көбөйтүүгө мыкты өбөлгө болду. Анан Төлөгөн мырза мына ошондон суроо жазат да. Ушул прокуратурада жагдай коррупцияга каршы күрөш боюнча. Деги эле прокуратурада кандай иштер болот туурасында дагы маалымат берсеңиз ачыктык кылайлы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. 2022 жылы Нарын облусунун прокуратура органдары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 105 беренесинин негизинде облустун аймагында мыйзамдуулукту сактоо көзөмөлү жүргүзүүдө жалпы 1074 мыйзам бузуулар аныкталган. Алардын ичинен 301 сунуштамалар берилген. Анын негизинде 491 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Мыйзам бузуу учурлары четтетүүгө 81 талап келтирилген прокуратура орган тарабынан. Анан өз кызматтык милдеттерин так аткарбаган 541 кызматкер Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси менен 3000 сомдо 10 000 сомго чейинки айыптарга кериптер болушкан. Коррупцияга каршы жат неме иштер болот? Бул көрүлгөн прокурордук чаралардын жыйынтыгы менен мамлекетке келтирген жалпы 80 миллион сомдук зыян кайтарылып, кызматтык ыйгарым укуктун пайдалануу боюнча 41 кылмыш иш козголгон. Анын ичинде 32 иш сотко жиберилген кароого.
ошондой эле бул тергөөнүн алкагында жыйынтыгы менен мамлекетке келтирген зыян 40 миллион сомдук зыян мамлекетке өтөлгөн. Жолдошум болсо мынакей ушул мыйзамдыктын сакталышында, укуктун корголушунда сөзсүз түрдө бийлик органдары менен ушул укук коргоо органдары тыкыз кызматташуу бир жакшы өзүндө жыйынтык талап көтөрбөйт болсо, мына ушул жаатта сиздер менен ушул укук коргоо органдары менен кызматташуу, байланыш бар бийликтин кандай багытта жүрөт? Жакшы суроо болду. Бул багытта жыл башынан бери бир катар иш-чара өткөрдүк. Анын ичинде эң орчундуусу катары белгилеп кетсем, ушу биз кербен деп түздүк, ошо коррупцияга каршы күрөшүү кербени деп туруп, ал жерге кербендин катарына биздин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн кызматкерлери, прокуратуранын кызматкерлери, ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, жана башында айтып кеткендей, президенттин астында түзүлгөн ишкердик антикоррупцияга каршы кеңешинин нарындагы өкүлү жана бейөкмөт уюмдардан да өкүлдөрдү кошуп, ошо областтын бүт райондорун кыдырып, ошол жерде ушундай жыйын өткөрүп эл менен. Ал жыйынды дагы ушундай формалдуу түрдө өткөрбөй, бир диалог катары элдердин өздөрүнүн ою кандай, ушул багытта күрөш кандай алып барылып атат, алардын көз карашы кандай болуп атат, ошондой иш-чара өткөрдүк. Анан ушу жаңы жылыбыздын башы менен бир ушу кербенибизди жыйынтыктап бир чоң форум өткөрсөк деген оюбуз бар. Анан бул жергиликтүү калк арасында жакшы кабыл алды элдер дагы. Ошол жерде да аябай курч суроолор берилип, ошолорго бүт жооптор берилди. Кээ бир сунуштарды биз аткарууга алып атабыз. Мындан тышкары ошо жана мен айтып кеткендей, ушул коррупцияга күрөшүү алкагында санариптештирүүнү күчөтүш керек болуп атат. Анда биз сунуштап атабыз азыр. Ошо жеткиликтүү техникаларды кошуп, интернет булактарын ачып берип бизге азыр ошо кошуло элек санарипке кошуло элек мекеме ишканаларды дагы ошо толук камдуу кошуп алсак, бир өзүнүн үзүрүн берген турат да. Бул жерден белгилеп кетчү жана мал уруулук боюнча элдин кайдыгерлиги дегендей, бул коррупция менен күрөшүү да бир өзгөчө багыт болот. Бул жерде элибиздин аң сезими да ошого канча жетпей атат. Өздөрү көрүп турат ошо коррупциялык көрүнүштү, кээ бир учурда өздөрү пара берип атат. Бирок ошону келип өз убагында укук коргоо органдарына билдирбейт аны. Эми бага кыргыздын менталитети боюнча мен азыр тигини кармап берип коюп, ошо пара берип, элге жаман көрүнөм деген ойдо болуп, параны берип коюп атат. Анан кайра бергенден кийин социалдык тармактарга кайра башка мүнөздөгү маалыматтарды чыгарат, бийлик иштебей атат, карабай атат деп. Бул жерде укук органдары баары даяр азыр. Элдер келип ушундай бул жерде коррупциялык көрүнүш болгон атат, менден пара талап кылып атат десе, иш алып барганга даяр азыр. Бирок тилекке каршы мындай фактылар аз да. Элибиздин аң сезими али деле ошого жете элек болуп атат. Бул маселеде багы эл дагы өзү кызыктар болуп, ушул жеңил жерден ордун алыш керек да. Сиздерге кызыктар болуп, ошол жагы болуп атат. түрбөлөңүндөрчү бул нерсе болушуну алдан кабарлап дегенде, бул жерде мен ойлойм, урматтуу көрөрмандар, ушул кылмыштыкка каршы күрөштө ушул биз дагы четте калбай ушул жардам берсек, балким облусубузда анча эле мындай коркунучтуу кылмыштар болбос эле. Анан бүгүнкү күндө дүйнө коомчулугунда дүрбөлөңгө салган жагдайлардын бири бул диний экстремизм да. Ачыклаш керек, ушул жаатта бир айрым бир көрүнүштөр мынакей Алмазбек мырза Нарын облусунда да байкалып атат да. Ушул диний экстремизм, терроризмге каршы турууда эмне иш-чаралар белгилеп? Бул аябай бүгүнкү күндө биздин мамлекетте аябай актуалдуу. Биринчиден бул диний экстремизм жагынан бизде Нарын областынын ички иштер башкармалыгында жергиликтүү бийликтер менен биздин ушул обо администрация менен элибиз менен көп иш-чараларды жүргүздүк. Мындай айтканда круглый столдор болду, жолугушуулар болду. Биздин ушул жыл башында болгон президентибиздин протоколун коопсуздук кеңеште каралып, ошонун тапшырмасы менен биздин Нарын областынын администрациясына келип түшүп, ал жерден атайын комиссиялар түзүлүп, бул дин кызматкерлерден, ошо биздин мамлекеттик кызматкерлерден, анан биздин Нарын областынын ички иштер башкармалыгынан жерде бүт кербен сыяктуу болуп, бүт элдер менен жолугушуп бүткөндөн кийин биз республика боюнча биринчилерден болуп ушул өзүбүздүн Нарын областында чоң форум өткөрдүк.
Ушу экстремизмге каршы бүгүнкү күндө деп ошол жерде 600 киши болду, мынакей чогулдук бүт жерден. Ал жерде биз актерлорду баягы сценаларды койдук, стенкаларды жана ошондой эле фильмдерди тарттырдык, мындай жеткиликтүү кылып аябай чоң форум өткөрдүк. Бирок биз тараптан бүгүнкү күндө өзүбүздүн казиятыбыз менен жерде мечит имамдар менен толук кандай иш толук жүрөт. Биздин Нарын областында ошо биздин диний немелерде көп ар кандай течениялар бар. Ошонун баардыгына биздин бүгүнкү мамлекетке каршы келген бүгүнкү күнгө ошо турган хизбут, анан кийин яки инкар деп коюшат. Бирок биздин Нарын областында бүгүнкү күндө өсүү жок, наоборот, алар мурунку турган учетто тургандар келип чыгышып атат. Бүгүнкү күндө чыгып атат. Ошо уюмдар өздөрүнчө чакыруу же болбосо башка нерсе ошондой эле алыскы жакынкы болуп аткан биздин Восток жана башка коңшулаш мамлекетте болуп аткан жанагындай качышып келген мындай нерселер биздин Нарын областы боюнча жок. Ошонун баарын көзөмөлгө алып, ошо экстремизм тарабынан ар бир казияттар менен биз толук иш чараларды чогуу мектеп окуучуларынан баштап ошо биздин коомчулукка чейин жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Мен бул жагына сүйүнөм, ошол биздин улуу Теңиртау элибизде ушундай жаман бир теченияларга кошулуп же агылып же ошолорго ээрчиген бүгүнкү күндө фактылар жок. Бирок биздин өзүбүздүн маалыматка таянып, прокуратурага билдирүү жөнөтүп, баягы тинтүү иштерин жүргүзгөн иштерибиз да бар 11 иш буга чейин. Бирок ошонун баарын жыйынтыгы сотко ашкан жок, анткени алардан алынган далилзат баягы китепчелер немелер мыйзамга баягы каршы келди дегендер болбой калды. Ошонун негизинде иш кыскаргандар бар. А так мындай биз профилактикалык иштерди жүрүп атат. Баардыгын жакшы жүргүзүп берет. Төлөгөн мырза, прокуратурада жагдай кандай? Экстремизм, терроризмге каршы. Биз 5-6 ай мурда УКМКнын биргеликте чогуу бир УКМКнын кызматкерлери ГЭС ат башынын ГЭСине ичине кирип мындай условный террорист деп коет, иш чаралар жүргүзөдү. Анан ГЭСтин ичинде жасалма бомба барды деп коет, муляж деп коет. Ошондой ичине аймагынын территориясына жайгаштырганда алар мындай түз эле кирип, кароочулар аны мындай охранабыр көрбөй калганда, ошол себептен материалдарды териштирип прокуратурага жиберилген. Биз ал жагынан сотко доо берип, ушул штрафка 10 000 сомго ГЭСтин жетекчилиги айыпталганда соттун чечими чыгарылган. Ошондой иш чаралар жүргүзүлдү. Жолдошбек мырза, мынакей биз байкайбыз, мынакей ушул сиздердин өкүлчүлүктө ушул айыл бийлиги менен жергиликтүү бийликке иштеп жатып, ушул кылмыштуулукка каршы ошондой эле адамдардын укуктарын сактоо боюнча жакшы бир топ иш чаралар болду да. Анан ушундан суроо жаралат да. Ушул айылдыктар, ошол айыл бийлигинин башындагылар сиздер ишти ар тараптуу кызыгып колдоп атса, элдин мындай маанайы мамилеси кандай болот ошол сиздер өткөргөн иш чараларга? Кандай мамиле катышуусу дегендей? Бул багытта ошо биз азыр иш чараларды алып барганда мына азыр айтып кеттик, бир катар иш чара алып бардык деп. Бул коррупцияга каршы күрөшүү болобу, диний экстремизмге каршы күрөшүү болобу, ошону мындай формалдык негизде өткөзбөйлү деп ошондон азыр четтеп атабыз да. Мына Алмазбек Арысбекович менен ошо жанагы диний экстремизм боюнча форум өткөндө дагы ушундай кылалык. Театрда өткөрдүк, элди көп камтыйлы деп театрда өткөрдүк. Мурда музыкалык мектепте өтүшкөн, ал жерге бир чакан эле катышып калышкан. Мында көп элди катыштыралык. Анан ошол жерде мурда мекеме жетекчилерди киргизип коюп эле баягы залды толтуруп, формалдуу түрдө өтүп калчу эле. Мында ошо жаш өспүрүмдөргө көп катыштырганга аракет кылдык. Ошол жерде жогорку класстарда окуган окуучулар, студенттерди басымдуу ошолорду катыштырдык. Анан ошол иш чараларды өткөрүп атканда дагы бир мындай элди уктатып койчу лекцияны жазып алып ошол жерде окубай, диалог катары ошол жерде бир пикир алмашуу форматта өткөздүк. Анан Алмазбек Арысбекович айтып кеткенде ошол жерде биздин артисттерибиз да кошуп бир ушундай бир таасирдүү бир сценалар коюлду. Ошол жерде көрүп аткан көрөрмандардын көзүнөн жаш уюлгудай бир ушундай таасирдүү жаштарыбыз аябай колдоп, жакшы суроолорду берип, муну кабыл алып атышат. Демек активдүүлүк байкалган экен да. Ошону көтөрөлү деп биз именно
мекеме жетекчилерди кошуп эле алардын аң сезими түптөлгөн. Жаңы түптөлүп калаткан аң сезим жаңы түптөлгөн өспүрүмдөрдү кошуп ошол жерге кичине таасирдүү болсун деп. Анан ошол жерде биз ички иштер башкармалыгынан ушул багытта иштеген адистер келди эле. Диний иштер боюнча да адистер келди эле Бишкектен. Ошолордон сурандык элек биздин көрсөтмө куралдарыбыз аз болуп атат. Орусча айтканда различный материал жок болуп атат деп. Анан чукулда эле дагы бир иш-чара өткөрдүк. Ошондо ошолордун баарын алып келип бериштүү, жетиштүү, толук камдуу. Келген элдерге, мекеме жетекчилерине, ушул багытта иштеген адистердин баарына ошолорду көрсөтмө куралдарды таратып бердик. Мен ошого бир кошумчалап койсом болобу? Бүгүнкү күндө бул экстремизм, терроризм бул бизде интернет булактарына көбүрөөк маалымат катары кетип атат да. Мен ошол жерде ата-энелерге да теңиртүү элме кайрылат элем, ошо жаштар айрыкча булар баягы диний жактан кирип туруп аккаунттарды ачып анан кызыктуу, тартуу адамды мындай бир чакырыктарды жасайт да. Анан ошол жерде кызыгып баягы лайк басат, же болбосо кирип өздөрүнүн немелерин билгизет мындай. Анан аягында биз издеп чыгып ошондойлор болуп калып атат, кээ бирлер түшүнбөй эле. Мисалы Кочкордо ошондой факт болду, болгондо да мугалим болуп калды да, ал айтып атат, мен сөзүнө биягына кызыгып карап маани бербей турум, жөнүнө басып койгом. А бирок ошондой эле болуп атат да, түшүнүк жок. Ошон үчүн бул диний жактан да өтө ошо ата-энелер азыркы мында жаш балдарыбыз, кыздарыбыз даже ошого бурулуп кетиши мүмкүн. Ошого бат-бат өздөрүнүн ошо телефондорун, интернеттерин көзөмөлгө алып, даже мындай дават же болбосо бир немелери болот экен, ошондой жерлерге да жибербеш керек. Ал балдар пока өздөрүнүн толук аң сезими жетмейинче мындай бир коркунучту алдыда туудура турган эртеңки күнү ошо уул кыздарына бир чоң нерсеге дуушар, жаман нерсеге дуушар болуп калбаш үчүн мен ушуну бир чакырып кетет элем да. Ушул интернет булактары бүгүнкү күндө көп мындай бир жаман нерселерди чыгарып коюп атат. Уюлдук телефону 909 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Нарын шаарында жол ызматтары качан туура коюлат дейт. Мен ошол жөнүндө да силерге да бир кыскача маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө бизде жол кыймылынын коопсуздугунун багытында 11 айда албетте жүрөктү кейитпей, кан чыгарбай койбой тургандай бир мезгилдер, жол кырсыктары болуп кетип атат. Ошо 11 айдын ичинде 167 жол кырсыгы болду. 21-жылы бул убакта 165 болчу, 2 өсүп атат. Бирок ошону баягы кескин өлүм менен каза болуп кеткен, коштоп кеткендердин саны 38. Былтыр 35 болчу, 3-кө көбөйүп атабыз. Анын ичинен жаракат алгандары 324, былтыркыга салыштырмалуу 89-90га көбөйүп атабыз. Анын ичинен балдарга катышкан жол транспорттары 46, 13-кө көбөйүп атабыз. Былтыр 33 болчу. Ал эми каза болгондор былтыр 7 болсо, быйыл 9га өсүп атабыз. 2-ге өсүп атат. Ал эми жаракат алгандары болсо 58 болду, былтыр 43 болчу, 15ге өсүп атабыз да. Мен айтат элем ошо жарандарыбызга кайрылып, дайыма ошо кайрылып келем. Транспортты башкарган бул биздин адам баласы, инсан өзүбүз деген тоомуна. Көп учурларда ошонун баардыгын эсептеп келгенде ошо ылдамдыктардан болуп атат. Же болбосо бир жүрүмгө каттаган жаш балдарыбыз, таксилерибиз Бишкекке бияка бир күндө барып келип чарчагандыктан уктап кеткендер болуп атат. Чоң жүк ташыган машиналар да ошого дуушар болуп атат. Азыркы акыркы убактарда мына күзүндө билесиздер, мал түшкөн убакта ошо тоодон көбүнчө мал менен да ДТПлар көп болуп атат. Анан кар түштү, тайгалакта, ошонун баары эми белгилерин мен айтып кетейин, бул жол белгилерин биз гаилер койбойбуз, биз сунуштайбыз. Даже биз ал жерде атайын жол көзөмөлдөгөн өзүнүн дэу жанагы немелер бар. Ошолор алып чыгып, иштеп чыгып, алар апрелять этип, эсептеп чыгып турган анан ошол жерге коюшат. Ал эми знактарды албетте ошондо сиздер да конкретно келип, менин телефонумду эле жазып алсаңыздар болот, чыгып келип, мен 24 саат бою биздин ички иштер башкармалыгынын телефондору иштейт. Мен күнүгө кабыл алам, келиңиздер. Ошондо кайдыгер калбай, бул сурооңузга да рахмат. Ошол жерде кайсы туура эмес жол белгилери болсо келиңиз, ошол жерде биз да сиз менен кошулуп, туура кылып тиги жака биз жөнөтүп, ошол жерде оңдотконго аракет кылалы. Жол кыймыл демекчи, мынакей ушул Коопсуз шаар долбоор бар да. Ушул долбоор биздин облуска качандан баштап аракетке кирчү? Ооба, кирген камералар 5 шаар область боюнча коюлду. Бирок бүгүнкү күндө бул шаарда, Бишкекте бүт жерде коюлуп, ишке кириле элек. Азыркы күндө ошо койгон фирмалар менен ошо биздин
мамлекетибиздин ортосундагы бир келишпеген бир договорлору барбы, аны азыр пока айта элек бизге. Эми ошолордун баары чечилгенден кийин мыйзамдуу анан кийин ошо ишке кошулуп берилет. Бирок аны күтпөшүбүз керек. Бул биздин күнүкү ар бир ылдамдыгыбыз биздин өмүрүбүз деп мен айткым келет да. Ошонун баарын эске алсаңыздар, ошону жол тартиби бул кадимкидей эле ошол бул жанында бараткан өзүңүздүн үй бүлөңүз деп ойлоңуз. Бирөөнү салып баратасыз. Айтат го, күндүн таңдын атканын, күндүн батканын көргөн бактылуу деп. Мен сиздерге ошону каалайт элем. Эгерде өлкөнүн максатын алып каратыран болсок, ушул коомго коркунуч туудурган дагы бир нерсе бул уюшкан кылмыштуулук да. Эми Кудайга шүгүр биздин облуста андай эле мына олуттуу ийри уюшкан кылмыштуулук кылган кылмыштар бизде анча көп эмес. Ошондой болсо дагы баягы жакшы сөздөр эмес, сактыкка орнотсок. Ушул уюшкан кылмыштуулуктун жолун торгош үчүн, жолго бөгөт коюш кандай бир иш-чараларды белгилеп атасыздар? Эми бизде жана айтып кеттик, уюшкан топ кылмыш деп бул өзгөчө мындай бизде кылмыштуулуктан баягы бөлүнөт, бирок жана мен айтып кеткен мал уруулук тобу да жана кармалган 6 топтон турган 17 уюшулган топ болот. Ошондой эле квартира батир уруулуктар деле ошондой эле бар, мындай группадан топтолгондор бар. Бирок анын ичине баягы өзгөчө бөлүнгөн, бул баягы уюшулган кылмыш деп биз бөлүп калганбыз. Көбүнчө баягы бандитизмге же болбосо бир ушундай бир группалар болот, жанагындай алып кыйнап, жана пара талап кылгандар дегендей. Ооба, мындай кылмышты бүгүнкү күндө топтор бизде Нарын областы боюнча өсүү жок. Бизде мынакей бирок учетто тургандар бар, алардын баары көзөмөлдө. Көбү жарандарыбыз ошо Бишкекте жашайт. Алардын баардыгы биздин борбордук аппарат менен баардыгы көзөмөлдө болот. Мына эми айтып кетсек, жакында эле эми эмесин айтпай эле коеюн, аты жөнүн уюшулган топтун ошо биздин кара кечеге байланыштырып, ошол жерден биздин УКМК менен чогуу пландар түзүп туруп, аны да өзүнүн жасаган кылмышына жооп бере тургандай кылып келип, анын мыйзам чегинде азыр бүгүнкү күндө 2 айга камакка алынды. Мына ошондойлордун баардыгын маалымат аркылуу кылып атабыз. Эми ал эле биздин жаран болуп келип алып, спортсмен, чала спортсмен болобу же мындай болуп келип алып өзүнүн жарандарын коркутуп, же болбосо мени митип кой, тигинтип кой дегендер эми мурункуга салыштырмалуу аз азайды. Азыркы күндө бир коркунуч туудурган, ошо бир үй бүлө болобу, же бул фирмага болобу, андайлар биздин Нарын областында жок эсе деп мен айтам. Бир жакшы сөз бар, ким маалыматка ээ болсо дүйнөнүн кожоюну дейм да. Анан мына ушул элге маалымат берүү, маалыматты жайылтуу, ошо жана туура жолго салуу жаатында бир иштер белгилеп атсаңыздар керек. Бул багытта сен бул жерде эң эскиси ушу өспүрүмдөрдүн арасында болуп аткандан кийин ошо башынан тарбиялайлы, ошо тарбия берели деп ушул багытта иштер алып барылып атат. Ошо мектеп окуучуларынын арасында башынан ошо бул уюшкан кылмыштуулук топтон тышкары диний экстремизм багытына да каршы ушул боюнча профилактикалык иштер, тегерек столдор өтүп, иштер алып барылып атат. Анан өзүңүзгө белгилүү болгондой, былтыркы жылы да ушу Нарын жергесинде бир таасирдүү кино тартылды. Белгилүү режиссерубуз ошо келип ушу таасирдүү бүт серияларын Нарында тартып, бир таасирдүү кинода тартылды. Аякка да биз көмөктөштүк. Алмазбек Арсбекович да көмөктөштү ал жерде. Ушул сыяктуу иштер тынбай эле алып барылып атат бизде. Прокуратурага токтоло турган болсок да, мынакей ушул коррупцияга мүнөздүү кылмыш иштерге токтоло кетсек, прокуратура тарабынан бул мыйзамсыз жер берген, бюджеттик каражаттарды өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланган, социалдык объекттерди, бул мектеп, бала бакча, таза суу жана башка бар сапатсыз өсүү убагында курулуштарын жүргүзбөгөн учурдар боюнча кылмыш иштери козголуп тергөөлүүдө. Прокуратура орган тарабынан 2 социалдык объекттер бул кайтарылган мамлекетке. Бул Ат баш районундагы Кошой коргон тарыхый музей жана Нарын шаарындагы Жаштык кинотеатр кайтарылган да. Ушул менде бир суроо туулуп атат. Ушул көбүнесе баягы прокуратура менен байланыш кээ бир кыйын алып калат да. Ошондо мен сурап атам, маалымат жайылтуу, маалымат берүү жаатында прокуратура ачык эшиктер күнү деген сыяктуу иш-чаралар белгиленби сиздерге? Себеби көп арыз дооматтар сизге кайрылгалы келет да, баарына деп атат. Ошол эл менен сиздердин байланыш кандай жагдайда? Биз ачыкпыз. Нарын облустук прокуратура органы тарабынан нөмөтчү прокурору күнгө жарандарды кабыл алышат.
Мындан сырткары ишеним телефондору дайым иштейт. Бул деген жазып алыңыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул 5 15 64. Жана прокуратурага келип кайрылууга мүмкүнчүлүгү жок жарандарга бул деген электрондук почта бар. Нарын собачка прокурор чекит kg деген ошого жазсаңар болот. Демек, онлайн түрүндө бул байланыш мүмкүн экен. Ооба, албетте. Дагы көрөрмандардан суроолор абдан көп келип атат. Тилек каршы биздин убакыт аяктап барат. Айдоочулар үчүн эң чоң көйгөй түнкүсүн мардардын жолдон чыга калышы болуп жатат. Ошондуктан кечкисин атайын жарыктандырып ленталар колдонсо деген сунушту кабыл алсаңыздар жакшы болот эле. Биз билгенден буга чейин ленталар тагылган, бирок баары эмес дейт. Ооба, туура суроо. Бул мынакей мен ушуну мал түшкөндөн бери айтып келатам. Мына калп айтпасам, ошол жылдын сентябрь аягынын башынан бери мен сиздерге чыгып айтып келатам. Биз керек болсо өзүбүздүн кызматкерлер менен ошо короолорго малдарын киргизип бекер лентага чейин тагып бердик. Кээ бир биздин жарандарыбыз алып кирбей, кайдыгер жазап ошол жерге киргизбей койгондор да болуп атат мына. Эмесе баягы мындайда адам башына түшмөйүнчө билбейт экен көп нерсени. Мен ошого күйөм да, ошол үчүн айтып атам. Бул лента байлагандар, жанагы жасагандарга, жарандарыма мен албетте миңден бир ыраазычылык билдирем. Бул биринчиден бир адамдын, бир үй бүлөнүн чоң өмүрүн алып калып атат. Экинчиден өзүңүздүн жандыгыңыз да ошол жерде аман калып атат. Азыркы күндө бир тоок болсо да, бир жумуртка көрсө да, бир кичике баланы багат да бир үйдө. Жылкы баласы, мал баласы, кой өзү дегендей кой эчкилер. Бул кандай деген азыркы күндө чоң киреше болуп эсептелет. Ошол үчүн мен дагы чакырам сиздерге жол жээгине ошо малдарыңыздарды кечкисин алысыраак айдатып, жанагындай жылтыраак ленталарды тагып, эч ким гарант бербейт. Балким сиздин малыңыз алыс, аны меники дебесеңиз да, эртең сиздин бир тууганыңыз сизге келаткан ошо кырсыкка учурап калышы мүмкүн. Ошону ойлонуш керек. Ошол үчүн мен дагы суранам, ылдамдык менен жол эрежелерин бузбай, ылдамдыкты бузбай, татынакай биздин жол шартына байланыштуу кылып, билесиздер, Нарын областы бүт территориясы мал киндиктүү жан. Баардыгы эч ким кароого камабайт, бүт жолдобуз, баардыгы тоодо, огороддордо. Ошол үчүн сак болуңуздар деп мен чакырат элем. Негизи урматтуу Теңир Тоолук телекөрөрмандар, баарыңыздар тең баягы мал жандыбыздар мына ушул түнкү жарыктан коргонуучу лента тагууну кимдир бирөөлөрдү күтүп отура бересиздер. Ошол эле ГАИ кызматкерин күтүп отура бересиздер. Ошол эле облус, район бийлигинин баштарын күтүп отура бересиздер. Өз алдыңызча дагы татынакка кылтыгып, жарыктандыруу лентасы таап койсоңуздар, бул бир чети баягы малыңыздардын башына аман алып калган аракет болот. Ошондуктан сиздер үчүн кимдир бирөөлөр жазап бербейт, муну ачык айтып коюш керек. Эң кирде бул кызыкчылык өзүңүздөргө жараша болмокчондуктан өзүңүздөр эле демени колго алып, уюша каласыздарбы, же айыл өкмөтүнө маселе көтөрүп бир лента алып келип таксаңыздар, менимче сиздердин ишиңиздер дагы кыйла жеңил болмок. Дагы бир суроо бар экен. Бул Нарын шаарындагы көптөн бери жаткан көйгөйдү көтөрүп атат. Саламатсыздар дейт. Базар боюнча суроо дейт. Биздин базар качан ретке келет? Ушуну карап бересиздерби дейт. Нарын шаарынын базарын айтып коюш керек. Эмнесин дейт? Ошо ретке келбейт. Сатылышы, торгоо точкаларбы? Менимче бул жерде элдин кыймылы, жана унаалардын туш келип токтошу. Унаалардын туш келгенде мен айтайын, ал жерде бүгүнкү күнү мэрия менен эки стоянка бөлүнүп берилди, бүгүн чечилип атат ал. Эми элибиз да ошого көнбөй жатат, бара киргизип чыгаргандан эринип атат. Эми биздин көчөлөр, Нарын шаары өзү тар болот. Базардын тегереги жолдордо тар. Ал жерде знактар көрсөтүп атат, баардыгы жазылып атат. Анан биздин эле айдоочулар алып келип эле ошол жерге токтотуп алып эле, азыр кире чыгайын, нону ала коеюн, муну сала коеюн деп эле өзүбүз пробка мындай айтканда ошол жерде башкаламандыкка тыгып атабыз да. Эми мен айтат элем, эми биз инсан болгондон кийин, адам болгондон кийин 21-кылымда жашап аткандан кийин гаилер мынтип жетелеп барып киргизбеш керек да. Ал жерде бүт баардыгы жазылып, аныкталып, көрүнүп турат. Эми ошону адам баласы болгондон кийин аны аткарууга милдеттүү. Баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек, тартипке баш ийишибиз керек. Мен ойлойм, тартип бар жерде мыйзам да иштейт. А тартип болсо мондайлар болбойт эле ойлойт элем. Ошон үчүн бул сурооңузга да рахмат. Мен да ошо элиме сиздин ошо сурооңуз менен мен да кайрылып, мен да ошону суранып жатам. Бизге бөлүнгөн убакытта өзүнүн соңуна келип жетти. Мен ушул бүгүнкү көрсөтүүнү оптимисттик маанайда аяктагым келип турат. Муну биздин көрөрмандар дагы колдоп атат. Уюлдук телефону 50 менен бүткөн көрөрманыбыз
мындай деп жазып атат. Мен ушул жерлестердин иштерине ийгилик каалайм. Алдыңызда да келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Ар башка региондордон болсоңуздар дагы жакшы иштеп жатасыздар. Алмазбек, Төлөгөн, Жолдошбек силерге ийгилик дейт. Эбесе мына ушул каалоону мен да силерге каалоо менен алдагы жаңы жыл жакшылардан болсун, өлкөдө тынччылык болсун. Мен ушуну каалайм. Анан сиздерге ушул атайын убакыт бөлүп биздин студияга келип маек куруп берсеңиздер биз терең билдиребиз. Ушун менен бүгүнкү Актуалдуу маек программасынын соңуна чыгабыз. Кайрадан Google телефон аркылуу ушуга чейин саламатта болуңуздар.